Сделали участок детского, любой родитель на все готов родить. И народ не рабочий. Тут вот в углу тоже есть трещина наверху. Ал қалай бер қырғыз ел өз тағдырың қолыңда болып қалыптыр. Тилекке қарсы. Биздин өзүбүздүн тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда болуп калыптыр. Эч ким биздин үнүбүздү уккан, бир жооп берген нерсе жок. Эрежелерге дал келбейт. Биз дагы ошол мединститутта гигиена деген сабактарды өткөнбүз. Мен ошол санитарно гигиеналык эрежелерге салыштырып көрсөм, бул жерде такыр дал келбейт. Себеби дегенде ар бир жашаган жерден, мисалы жол канча метр жашаган жерден алыс курулуш керек. Айнектин тиги полго деген катташы деген эрежелер бар. Аларды мен карап чыктым, бул туура келбейт. Бирок азыр андай учур эмес экен. Булар бүт кагаздарын ушул көрсөтүштү Бишкектен бүтүрүп келип алгандар. Я вам вот так честно скажу, да? Биздегилердин акыбалы жетпейт экен. Мен мына Ош мэриясына дагы жаздым Facebook баракчадан. Кыргыз өкмөтүнө дагы жаздым Facebook баракчадан. Эч кандай жооп жок тилекке каршы. Биздин гимндегидей ал калай бер кыргыз эл өз тагдырың колуңда болуп калыптыр. Тилекке каршы. Биздин өзүбүздүн тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда болуп калыптыр. Эч ким биздин үнүбүздү уккан, бир жооп берген нерсе жок. Хотя биздин мэриядан предписание берилген, ушул курулуш иштери эпидемиологиялык акыбал турукташканга чейин токтотулсун деген кагазыбыз бар бизде. Ошого карабай ушул иштер болуп атат. Менин оюмча, бул жеке менин пикирим, ошол просто отписка кылып эле берилип калган кагаз өңдүү сыяктанат да. Аты жөнүңүздү? Ирисов Аскар. Кечиресиз, мына мисалы азыр баштала элек да курулушчу. Баштала элек, мына мисалы түнүккө менен тосту. Ал уже бизге мына күн тийбей атат. Үйдүн ичи караңгыл болуп калып атат. Бизден эч кандай мисалы келип туруп биз курабыз, тиги бу деген жанагы жок. Курсун, макул болуптур. Шаарды мында өнүп турсун. Бирок ушундай кычыктарга тыкпаш керек да. Элден эч ким сурабай туруп эле эч нерсесин. Документтерди бир көрсөтүп кетсеңиз. Мына документтер биз мисалы мэрияга кайрылганбыз. Мэриясынын жообу карантинге байланыштуу эч нерсе жанагылар токтотулсун деп айтылган. Бирок иштерин жүрүшүп атат. Анан биз арыздарды көп инстанцияларга жазганбыз мына. Анан мэрияга жаздык. Болду, ошолордон анан эч кандай бизге жанагы ответ да келген. Адамдардын Колдору менен коюлган бардыгы. Ар жогу. Биз баарыбыз каршыбыз бул үйгөчү. Себеби дегенде бул жерде көбүнчө карыгандар, анан жаш балалар жашайбыз дагы. Бизге эч кандай мүмкүнчүлүк бербей атат. Үндөр, шум, кичинекей балдарыбыз коркуп атат бул жерден. Үн чыккан сайынчы уйку жок балдаргачы. Ошон үчүн бизге бул үйдүн курулушунун деги кереги жок. Аты жөнүңүздү айтып берсеңиз. Алишерова Эльмира. Вот раньше дома строили, брали пробы грунта. Лаборатория давала заключение, что можно строить вот такое-то 4 этажа. Все. Сейчас что делается? Где хотят, там ставят. Архитектура вообще в городе, вы посмотрите, все люди смотрят на город, да? Как будто, не знаю, что-то натыкано, вот этих вот, карандаши называются, да? И что? Как дальше быть? Значит, на всех остальных, мы нищеброды называются, на нас плюют просто так, да? Не считаются с нашим мнением, абсолютно. Пришли, сломали, подстроят, что-то там, еще. 14 этажей мне вчера заявили, я ходил, разговаривал с прорабом. Ну как так, а? Скажите. Ошондой биз эми ошол кыйынчылыктарды алдын алып, анан могу эски үйлөр эртеге котлован курулганда могу үйлөр, жакын турган үйлөр. Бир тарабы бул могу жактагы 52-чи үй, бул жактан 48-чи үй, экөө эки тарабынан чөгүп кетиши толук ыктымал. Ким жооп берет анда? Это не российский материал, не казахстанский, это местный китайский материал. Что бетон, что материал, что арматура. Арматуру они варят. Варить такую арматуру нельзя. Потому что там, где сварку делают, арматура мягко становится, она прогибается. И дом в итоге даст трещину, большой осадок даст. Ну, это во-первых. Во-вторых, между домами котлован и такие высокоэтажные дома нельзя строить. Будет смещение грунта. Просто может какой-нибудь из этих домов дать толчок. Бул жак мен солнечный сторонан элем. Азыр мен курулуш башталбай туруп, забор менен тосту эле күн тосулду.
Ертең құрылыш болып үй құрылып көтерілсе, мен қандай қыламын? Вообще күн тибей айтады да, бұл жер тибей қалады анда. Азыр ушу забордан эле ушунча болуп атат. Трещина вот от стройки, которая идет сейчас за нашим домом. Это одна трещина. Тут вот в углу тоже есть трещина наверху. Сейчас вот на балконе, на лоджии тоже. Атым Бөйім. Мен ұшы жердің ақсақалынан боламын. Бұл үйге кіргенімізге 42 жыл болды. Бұл үйді жаңалаң институт мұғалімдері, илимді, билимді адамдар, илимдің кандидаты, докторлар, профессорлар жашачу. Шундай жақшы адамдар жашаған үй еле. Ошон үчүн ошол жерден кеткибиз келбей, ушу жашап жүрөбүз. Балдардын баары ошол жерден чоңойду. Мынантип карып калганыбызда ушу айтайын дегеним, ушу Нурзаман деген бир компания мына жерге үй салып, бизди чаңга булап койду. Мен болсо бронхит, астмам бар. Өзүм чаңдан араң жүрөм. Бұл жерде дағы Аскардың апасы дағы ору атады. Бұл жерде мен сияқты кемпірлерден екі-үшеу бар, олар ору атышады. Ошы чаң башталғандан бері. Ошыл компанияны Нурзаман деп, бұның атағын әлі тегелі атағы шығып жақшы елге жардам берген, елге қайрымдылық қылып атқан, мына ору олып атқанда да көп қайрымдылық қылып атқан деп атағы шығып атқан жақшы компанияда оғып аттық әлі. Анан осы жерге үй салып атты өле бір оз же елге кеңешпей, же осы жерде елдің сөзін ұғып қойып өле. Шаңыты өле үйлерді бұзу өле башылғанына айбай наразы болдық. Bir кичинекей сарай салса дағы фундаментін құрарда қоңшыларға айтып, шықырып, елге кеңешіп іш қылады да. Анан дағы бір ұшы Нурзамандың емесіне айтарым, неге азырқы баш көтеріп ішкер жігіттер бір құрса жаңлаңылы ресторан құрышады. Жол болса жаңлаңылы немелерді құрышады. Елге пайдалы ишкана құрбай ошонун ордуна. Ушунчалык бай, ушунчалык эл үчүн иштей турган жигиттер болсо, эл үчүн бир 50-100 адам иштей турган ошол жерге ишкана куруп койсо болот эле. Ошол үйдү заңгыраган үйдү бузбай эле частный садик кылып койсо да болот эле. Мен ошонтип ойлоп аттым эле. Анан биздин көрүп атасыңар, азыр мына 1-этажда жөн эле үңкүргө кирип кеткендей эле болуп калдык. Абада кирбейт, чаң. Анан ошого наразыбыз. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Фамилияңыз? Жуманова. Жуманова Бөйім. Мұғалім болуп иштегенмин. 42 жылдан бери жашайм ошол жерде. Ал эми азыркы элдердин макулдугу алынат деген тартип эч кандай бир дагы Кыргыз Республикасынын мыйзамында жана азыркы айтылган жоодо көрсөтүлгөн эмес. Жана Кыргыз Республикасынын тиешелүү мамлекеттик органдары жоодо көрсөтүлбөгөн суроо талаптарды талап кылганга акысы жок да, толук түрдө алынган нерсе. Коомдук биз ушул жобонун негизинде көрсөтүлгөн талаптар элдердин макулдугу алынат деген бир дагы мыйзамда жоктугуна байланыштуу алынган эмес. Бул коомдук сайтка жарыяланган. Бул суроога мындай жооп. Биз мына долбоордун негизинде иштейбиз. Долбоор атайы лицензиясы бар ишкана тарабынан даярдалат. Анан кийин бул долбоор мамлекеттик экспертиза, именно курулуш объекттерин экспертиза жасаган ишкана аркылуу өтөт. Алар экспертиза өткөрүп, текшерип бүткөндөн кийин алар уруксат берет. Ошол уруксат берилген бизде кагаздарыбыз бар, долбоорубуз бар. Ушул боюнча ишти жүргүзөбүз. Котловандын тереңдиги боюнча, проект боюнча түндүк тарабы 3,5 метр казылат, түштүк тарабы 5,5 метр казылат. Ушундай эле. Кадимкидей эле үй кургандай эле долбоор боюнча ушундай үй курабыз. Таасир этпейт, каралган долбоордо. Таасир этпейт. Долбоордо каралган. Бизде жана архитектуралык нормалар бар. Бул үйдөн канча аралыкта туруш керек, башка үйдөн канча, ошонун баары долбоордо каралган.
калбайбы? Жок, алда мына долбоордун баары эметилген. Инсоляция деп атайт. Күн тийгенде мында болуп туруп. Бул долбоордо көрсөтүлгөн проект эсептелип чыккан мунун баары. Биз алдын ала долбоорду даярдагандан алдын архитектуралык пландоо шарттары жана инженердик тармактар менен камсыздоо үчүн ИТШ иш кагаздары алынат. Ал долбоорго чейинки болот. Алар алынгандан кийин анан долбоор даярдалат. Демек алынган. Алынган, бардык алынган. Бул жерде бар алар алынбаса уже курулушту баштоого эч кандай укук жок да биздечи. Эми кечээ биздин ишибиз токтоп калды. Бизди чыгыма келтирди. Да мындай кайталанып турган болсо, биз дагы тиешелүү органдарга кайрылып чара көрөбүз. Курулуш жүргүзгөн жерде ошол жердеги жакын жашаган адамдардан обязательно неме каршылыктар болуп атат да, там эми мүмкүн болушунча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, ош шаарынын территориясы аябай тар, кошумча жер тилкелери көп жылдан бери кошулуп бериле элек. Ошого баягы дүйнөлүк опытты эске алганда бар шаар кең туурасына кеңейбестен высотасына да бийиктикке дагы кеңейиш керек да там. Ошого бир жагынан бул шаарга келип аткан инвестицияны да биз туура колдонушубуз керек. Өзүңүздөр мына көрүп атасыздар. Шаардагы көп эле жердеги бир аварийный эски үйлөрдү мына куруш компаниялары сатып алып, алардын ордуна жаңы үйлөрдү куруп берип атышат да. Мына атап айтып кетсем, мына Телекомдун тушунда дагы билесиздер, аварийный үй болгон, мына Ленин 351 деген. Анын жанындагы бир аварийный үй болгон. Мына Черемушкада